Өлкөбүздөгү адамдардын көбүндө финансылык сабаттуулук боюнча эң жөнөкөй билимдери да жок. Муну мектепте окутушпайт, ата-энелерибиз үйрөтпөйт, университетте да толук түшүндүрүшпөйт. Натыйжада биз чоңойгондо акча менен туура иштөөнү билбей калабыз жана жакыр адамдын финансылык адаттарын калыптандырып алабыз. Кирешең канча болбосун ар бир адам финансылык сабаттуулугун жогорулатышы керек. Финансылык сабаттуулук деген эмне? Бул жашоонун сапатына чоң таасир бере турган эң маанилүү көндүмдөрдүн бири. Ал акчаны түшүнүү жана аны туура башкаруу жөндөмү. Бул көндүн күнүмдүк жашоонун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Финансылык сабаттуулук кесипке, жашка жана социалдык абалга карабай ар бир адам үчүн маанилүү. Канчалык философ болсоң да бир нерсени түшүнүү керек. Акчанын саны маанилүү. Бирок ошентсе да комментарийге акча эң башкы нерсе эмес деп жаза кет. Бул видеодо мен финансылык сабаттуулуктун негиздерин айтып берем. Киреши менен чыгашаны эсепке ал. Финансыңды көзөмөлдөө үчүн каалаган тиркемени орнот. Азыр андай колдонмолор көп. Бирок айына бир жолу эле жазып эс тутумга ишенип койбо. Ар бир түшкөн акчаны жана кеткен чыгымды майда сатып алууларга чейин жазып жүр. Бир айдан кийин акчаң кайда кетип жатканын так көрөсүң. Тамаккабы, көңүл ачуугабы, квартирагабы же керексиз нерселергеби? Акчаңдын кайда жана канча кетип жатканына сөзсүз таң каласың. Бардык киреше менен чыгашаны анализде. Тапканыңдан аз корот. Сен канча табасың жана канча коротосуң? Эгер кредиттериң рассрочка же банк тузактары бар болсо, алардан алыс бол. Азырынча таба элек акчаңды коротпо. Телефонду, машинаны же башка нерсени кредитке алуу көп учурда акылсыз чечим. Бай адамдар бир чындыкты эбак эле түшүнүшкөн. Ийгиликке жеткиң келсе, тапканың чыгашаңдан көп болушу керек. Эгер азыр көбүрөөк таба албасаң, биринчи чыгымды азайт. Акчаны ойлонбой коротпо. Айлыктан айлыкка жашайм дейсиң. Бирок акчаң кайда кетти? Ойлонуп көрсөң, сага ар бир жаңы iPhone же бренд кийим чын эле керекпи? Керексиз керектөө сени бактылуу кылбайт. Анткени ар бир нерсеге сен акча менен эмес, жумушта өткөргөн убактың жана өмүрүң менен төлөйсүң. Эгер бош нерселерге аз коротсоң, азыраак иштеп көбүрөөк эс алып же акчаңды чындап пайдалуу нерсеге жумшамаксың. Ар бир сатып алууда эсиңде болсун, сен өмүрүңдүн бир бөлүгү менен төлөп жатасың. Үнөмдөөнү үйрөн. Акчаң ой келбейт, ошондуктан аны чачпа. Жашоонун үнөмдүү жолун танда. Керек болсо дүңүнөн сатып ал. Брендке ашыкча маани бербе, сапатты танда, бирок ашыкча чыгым кылба. Үнөмдөлгөн акча бул тапкан акча. Акча чогулт жана резерв түз. Көпчүлүк финансылык адистер айлык же кирешени жок дегенде 10% сактоону сунушташат. Эгерде күтүлбөгөн бонус же кошумча киреше түшсө, анын жарымын сактап кой. Бул финансылык коопсуздук жаздыгын түзүүгө жардам берет жана келечекте инвестиция кылууга мүмкүнчүлүк берет. Акча, аны көбөйтүү мүмкүнчүлүгү, бирок бул жерде дайым этияттык керек. Болбосо бир нерсеңден айрылып калышың мүмкүн. Жакшы жумуш тап же иш тармагыңды өзгөрт. Өмүр бою катуу үнөмдөп же аз айлык менен иштеп жүрө берүү мүмкүн эмес. Андан көрө убактыңды өзүңдү өнүктүрүүгө жумша, квалификацияңды жогорулат жана кесип үйрөн. Билим ал, бирок аз убакыт коротсоң да кийин анын жемишин көрөсүң. Келечеги бар адистикти танда, тажрыйба топтоо, маектешүүлөргө катыш, өзүңдү өнүктүрүүдөн эч качан токтобо. Айлыктан айлыкка жашаган адамдар көп, бирок алардын аз бөлүгү гана жашоосун өзгөртүү үчүн аракет кылат. Эгер мен айткан эрежелерди жашооңдо колдонсоң, финансылык көйгөйлөрүң кыйла азаят деп ишенимдүү айта алам. Акча жашоодогу эң башкы нерсе эмес, бирок акчасыз көп нерсени ишке ашыруу кыйын. Ошондуктан өзүңдүн үстүңөн иште, өнүк жана алдыга умтул. Дагы көрүшөбүз.